Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз силер менен Кудайды таанып билүүнүн күчү аттуу видео насаатыбызды баштайбыз. Даниэлдин китеби 11-бөлүм 32 аятта өз Кудайын билген адамдар кайрадан күчкө толушат жана аракеттенишет деп жазылган. Биз өз Кудайыбызды билсек, Кудайдын күчүнө толобуз жана ар кандай каршылыктарга, сыноолорго, кыйынчылыктарга туруштук берүүгө жөндөмдүү болобуз. Эгерде биз Кудайыбызды билбесек, анда колунда бар алтындын баркы жок дегендей, Кудайда кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин да билбей калабыз. Колунда миллиондогон байлыгы бар болуп туруп, кедей адамдай жашаган адамдардын окуяларын биз көп эле угабыз. Эгерде биз дагы өз Кудайыбызды билбесек, анда биз ошол миллиондогон байлыгы бар болуп туруп, кедей жашаган адамдардай болуп калабыз. Ошондуктан биз алардын тагдырын кайталабаш үчүн, же болбосо аларга окшош болбошубуз үчүн биз өз Кудайыбызды билишибиз керек. Биз Кудайыбызды канчалык билсек, канчалык ага жакын болсок, канчалык ага ишенсек, ага таянсак, аны таанып билсек, ошончолук биз кубанычка толуп, ишенимге ээ болуп, үмүтүбүз артып, жана Иса Теңирибиз айткандай, тоону ордунан жылдыра ала тургандай ишенимге жана күчкө ээ болобуз. Ошондуктан жай баракат орун алып, мүмкүн болсо колуңуздарга кофе же чай алып, анан мени менен бирге ушул изилдөөбүздү баштасак. Биз карай турган алгачкы текст бул Башталыш 1-бөлүм 1-аяттан 5-аятка чейин. Ыйык китеңиздер болсо мен менен бирге ачсаңыздар болот. Башталыш 1-бөлүм 1-аяттан 5-аятка чейин. Ушул ыйык жазуу Кудайдын сөзү. Кудай менен башталып, Кудай деген сөз менен бүтөт. 1-аятта айтат: эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Мен мындай сунуш бергим келет. Биздин убактыбыз жөн эле ыйык китепти үстүртүүдөн окуу эмес, бирок терең изилдөө, терең кароо, индуктивдүү ыкма деп коет. Терең изилдөө. Ошондуктан мүмкүн болсо маркерлер болсо, ар кандай түстөгү, же болбосо ручка болсо, ар кандай түстө алсаңыздар болот. Анан ыйык китепти окуп жатканда мындай кылып белгилерди койсоңор болот. Убакыт жөнүндө билдирген сөздү саат тартып, мисалы эң башында деген сөздү саат тартып белгилесек болот. Кудай деген сөздү 3 бурчтук кылып белгилейбиз. Анан жаратты деген сөздү астын чийебиз. Байкадыңарбы, мен ар кандай түстөрдү колдоном. Убакыт жөнүндө айтылган сөздү саатты мен көк түс менен, Кудай деген сөздү жашыл түс менен, ал эми астын жаратты деген сөздүн астын чийгенде кызыл түс менен белгиледим. Ошондой силер каалаган символду, караган өзүңөргө жаккан өңдү колдонсоңор болот. Эң негизгиси жөн эле окубастан биз текстти белгилеп, анан анын белгилөөнүн максаты биз ошол жөнүндө изилдеп жаткан предмет жөнүндө эмне биле алабыз, ошол жөнүндө карайлы. Анда эмесе уланталы. Башталыш 1-бөлүм 1-аяттан 5-аятка чейин. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Жер болсо көрксүз ээн болчу. Түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. Ошондо Кудай жарык болсун деп айтты. Жарык пайда болду. Кудай жарыктын жакшы экенин көрүп, жарыкты караңгыдан ажыратты. Кудай жарыкты күн, караңгыны түн деп атады. Кеч кирип таң атты, биринчи күн өттү. Бул 5 аяттан, кыска үзүндүдөн Кудай жөнүндө эмне биле алабыз? Анын иштери жөнүндө эмне биле алабыз? Ал эмнени жаратты жана кантип жаратты? 1-аятта айтат: эң башында, биз белгиледик саат менен, эң башында деген сөз. Эч ким жана эч нерсе жаратылып элек кезде, башкача айтканда, эч ким жана эч нерсе жок кезде. Элестетип көрсөңөр. Эч ким жана эч нерсе жаратыла элек.
Эч ким жана эч нерсе жок. Бирок бир гана бирөө бар. Ким ал? Кудай. Биз көргөнүбүздөй, Кудай эч ким жана эч нерсе жаратыла элек кезде, эч ким жана эч нерсе жок кезде эле Кудай бар болгон. Кудай асма менен жерди жаратып жатканда эч ким жана эч нерсе жок болгон. Кимдир бирөө болду беле Кудай асма менен жерди жаратып жатканда? Экинчи аяттан көргөнүбүздөй, Кудай асма менен жерди жаратып жатканда Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү дейт. Демек, Кудай асма менен жерди жаратып жатканда Кудайдын руху Кудайдын жанында болгон. Биздин убактыбыз чектелүү болгондуктан бул биринчи, экинчи бөлүмдү дүйнөнүн жаралышын кенен карай албайбыз. Бирок биз дүйнөнүн жаралышынын биринчи күнү Кудай эмнени жараткандыгын көрдүк. Кудай асма менен жерди жаратты жана жарык пайда болсун деп айтты, жана жарыкты жаратты. Бул үзүндүдөн Кудай жөнүндө эмне биле алабыз? Кудай ал жаратуучу экенин, жана Кудай эч ким жана эч нерсе жаратыла элек кезде эле, эч ким жана эч нерсе жок кезде эле Кудай бар болгондугун көрө алдык. Ошондой эле дүйнөнүн жаралышынын 6-чы күнү Кудай эмнени жараткандыгын бирге карайбыз. Башталыш 1-чи бөлүм 26-чы аяттан 28-чи аятка чейин, ошондой эле 31-чи аятты жана 2-чи бөлүм 1-чи аятты бирге карайбыз. Мурдагыдай эле мен көрсөткөндөй белгилерди өзүңөрдүн ыйык жазууңардан койсоңуздар болот. Анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Кудай деген сөздү белгилейбиз, ошондой эле биздин жана өзүбүзгө деген сөздү белгилейбиз. Жана жараталы деген сөздүн астын чийебиз. Алар деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, малдарга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларга, бүт жер үстүнө бийлик кылышсын. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди: укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула, жерди ээлегиле жана деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү бардык жаныбарларга бийлик кылгыла. Кудай өзү эмнени жаратса, ошонун бардыгы абдан жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. 6-чы күн өттү. Асма менен жер жана алардын бардык кошундары ушундайча жаратылып бүткөн. Демек, бул кыска үзүндүдөн адам жөнүндө, адамдын жаралышы жөнүндө эмне биле алабыз? Эгерде башталыш 1-чи, 2-чи бөлүмдү окуп көрсөңүздөр, убактыңыздар кенен болгондо. Кенен убактыңыздар болгондо. Кудай 1-чи күнү муну жаратты, 2-чи күнү муну жаратты, 3-чү күнү муну жаратты, 4-чү күнү муну жаратты, 5-чи күнү муну жаратты, 6-чы күнү Кудай адамды жаратты дейт. Адам жөнүндө эмне биле алабыз? Кудай адамды өзүнүн бейнеси боюнча өзүнө окшош кылып жараткан экен. Жана Кудай аларга эркек менен аялды экөөнү тең өзүнүн бейнеси боюнча өзүнө окшош кылып жараткандыгы бул эмнени билдирет? Эркек менен аял экөө тең Кудайдын алдында бирдей баалуулукка, бирдей укукка ээ дегенди билдирет. Ошондой эле Кудай адам менен эркек менен аялга экөөнү тең батасын берди дейт. Жана аларга тапшырма берди. Жер үстүндөгү бардык жан жаныбарларга бийлик кылгыла. Башкача айтканда, аларды башкаргыла. Ошондой эле укумдап тукумдап көбөйгүлө деп аларга батасын берди. Абдан маанилүү аят 31-чи аят. Кудай өзү эмне жаратса, ошонун бардыгы абдан жакшы экенин көрдү дейт. Башкача айтканда, Кудай эң жогорку бааны берди. Кудай өзүнүн жараткан нерселерин карап чыгып, абдан жакшы деген баа берди. Бизче 5+ деген баа берди. Эгерде андан жогорураак баа болсо, биз андан да жогору баа коймокпуз. Бирок эң жогорку балл 100 же болбосо 5+ деген балл коебуз. Ошондой эле Кудай дагы
эң жогорку абдан жакшы деген баа берди. 26-аятка ылайык биздин жана өзүбүзгө деген сөздү байкадыңызбы? Башталыш 26-аяттан биздин жана өзүбүзгө деген атооч сөздөр эмнени билдирет? Кудай биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адамды жараталы дейт. Эмне үчүн көптүк санда айтылып атат? Биздин өзүбүзгө деген ким? Биз буга чейин башталыш 1-бөлүм 2-аяттан Кудайдын руху дүйнөнүн жаралышына катышкандыгын көрдүк. Демек, Кудай жана Кудайдын руху дүйнөнүн жаралышына катышкан. Жана бул жакта биздин деген сөздө дагы бирөө бар. Келгиле ыйык жазуунун контекстинде бул биздин деген сөзгө дагы бирөө ким кирерин карап көрөлү. Жакандын жакшы кабары, Жакан жазган жакшы кабар. Жакан бул Исанын сүйүктүү шакирти, ошондой эле элчиси, Исанын элчиси. Ал өзүнүн жакшы кабарында мындай деп жазат. Жакан жазган жакшы кабар, 1-бөлүм, 1-аяттан 4-аятка чейин. Эң башында сөз бар болгон. Сөз Кудайда болгон жана сөз Кудай болгон. Сөз эң башында Кудайда болгон. Бардыгы ал аркылуу башталган. Эмне башталса да ансыз башталган эмес. Анда өмүр болгон. Ал өмүр адамдар үчүн жарык болгон. Анан 14-аят. Сөз адам болуп биз менен жашап турду. Биз анын даңкын, атанын жалгыз уулунун даңкын көрдүк. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толуу эле дейт. Бул үзүндүдө сөз жөнүндө кеп болуп жатат. Ал сөз ким? 14-аятта ал сөз адам болуп биз менен жашап турду. Биз анын даңкын, атанын жалгыз уулунун даңкын көрдүк. Атанын жалгыз уулу бул Иса Машаяк. 17-18 аяттарда анткени мыйзам Муса аркылуу берилди. Ал эми ырайым менен чындык Иса Машаяк аркылуу пайда болду. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес, аны бизге атанын ичиндеги жалгыз уул көрсөттү дейт. Демек, атанын ичиндеги жалгыз уул Иса Машаяк. Иса Машаяк Кудайдын сөзү дейт. Сөз адам болуп биз менен жашап турду дейт. Демек, сөз 1-2 аяттарда эң башында сөз бар болгон. Биз башталыш 1-бөлүм 1-аятта эң башында эч ким жана эч нерсе жок кезде, эч ким жана эч нерсе жаратыла элек кезде эле Кудай бар болгондугун көрдүк. Кудайдын руху бар болгондугун көрдүк. Кудайдан башка, Кудайдын рухунан башка эч ким жана эч нерсе болбогондугун көрдүк. Бирок бул ыйык жазуунун контекстинен эң башында сөз бар болгон. Башкача айтканда, сөз бул Иса Машаяк. Иса Машаяк эң башында эле дүйнө жарала электе эле, башкача айтканда, дүйнө жаратылып жатканда эле ал бар болгондугун, ал Кудайда болгондугун жана ал Кудай болгондугун көрдүк. Эгерде Иса Машаяк Кудайдын сөзү болсо, анда ушул сөз деген сөздүн ордуна Иса деген сөздү коюп окуп көрсөк дагы ката болбойт. Эң башында сөз бар болгон, башкача айтканда Иса бар болгон. Иса Кудайда болгон жана Иса Кудай болгон. Иса эң башында Кудайда болгон. Бардыгы Иса аркылуу башталган. Башталган деген сөз бул жаратылган. Бардыгы Иса аркылуу жаратылган. Эмне жаратылса дагы Исасыз жаратылган эмес. Исада өмүр болгон. Ал өмүр адамдар үчүн жарык болгон. Иса адам болуп биз менен жашап турду дейт. Демек, биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адамды жараталы деп Кудай айтканда, биздин деген сөздүн ичине Кудайдын үч бирдиктүү инсандыгы кирет. Кудай Ата, Кудай ыйык рух, Кудай уул. Иса дагы дүйнөнүн жаралышына катышкандыгын көрө алабыз. Иса дагы эң башында эч ким жана эч нерсе жок кезде, эч ким жана эч нерсе жаратыла элек кезде эле ал бар болгондугун, ал Кудайда болгондугун жана ал Кудай болгондугун көрө алабыз. Бардык нерсе Кудай асман менен жерди жаратып жатканда, Жакан 1-бөлүм 3-аятта айтып атат. Бардык нерсе ал аркылуу жаратылган. Эмне жаратылса дагы
ансыз ыйсасыз жаратылган эмес дейт. Демек, башталыш 1-бөлүм менен Жакан 1-бөлүмдүн ортосундагы окшоштук. Экөө тең 1-бөлүм 1-аятта, башталыш 1-бөлүм 1-аятта. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты дейт. Жакан 1-бөлүм 1-аятта. Эң башында сөз бар болгон. Эң башында деген сөз биз жогоруда караганыбыздай эч ким жана эч нерсе жок кезде, эч ким жана эч нерсе жаратыла элек кезде Кудай асман менен жерди жаратып жатканда Иса Кудайдын жанында, Кудай менен бирге болгон. Иса Кудайда болгон жана бардыгы Иса аркылуу жаратылган. Эми Кудай Ата өз уулу Иса Машаяк жөнүндө эмне дейт? Еврейлерге жазылган катта 1-бөлүм 8-аяттан 12-аятка чейин. Ал эми уул жөнүндө мындай деп айтылган: О Кудай, сенин тактың түбөлүктүү, сенин падышачылыгыңдын таягы адилеттиктин таягы. Байкап атасыңарбы? Уул жөнүндө, Иса Машаяк жөнүндө: О Кудай, сенин тактың түбөлүктүү, сенин падышачылыгыңдын таягы адилеттиктин таягы. Сен чындыкты сүйүп, мыйзамсыздыкты жек көрдүң. Мына ошон үчүн Кудай сенин Кудайың. Жолдошторуңа караганда сени кубаныч майы менен көбүрөөк майлаган. 10-аяттан баштап 12-аятка чейин Исанын дүйнөнүн жаралышына катышкандыгы. Сен Теңир, адегенде жерди негиздегенсиң. Асманды да сенин колдоруң жараткан. Алар жок болушат. Сен болсо түбөлүк жашайсың. Алардын баары чапанда эскирет. Сен аларды жабуудай түрөсүң, кийимдей алмаштырасың. Алар өзгөрөт, бирок сен ошол бойдонсуң. Сенин жылдарыңдын аягы жок. Демек, бул үзүндүдөн уул жөнүндө эмне биле алабыз? Иса Машаяк жөнүндө эмне биле алабыз? 10-аятта. Сен Теңир, адегенде деген сөз эң башында деген сөз. Жерди негиздегенсиң. Асманды да сенин колдоруң жараткан. Демек, Иса жерди жараткан. Асманды да анын колдору жараткан. Бирок 11-аятта алар жок болушат. Асман менен жер жок болот. Бирок сен түбөлүк жашайсың. Алардын баары чапанда эскирет. Асман менен жер чапанда алардын аягы келет дейт. Сен аларды жабуудай түрөсүң, кийимдей алмаштырасың. Алар өзгөрөт, бирок сен ошол бойдонсуң. Сенин жылдарыңдын аягы жок. Башкача айтканда, сен өзгөрбөйсүң дейт. Демек, Иса дүйнө жаралганга чейин эле, асман менен жер жаратылганга чейин эле бар болгон. Жана Иса дүйнөнүн жаратылуусуна катышкандыгын биз көрө алдык. Эми Колостуктарга жазылган катта 1-бөлүм 13-аяттан 16-аятка чейин карайбыз. Анан бул жактан дагы бир маанилүү чындык. Биздин, менин жана сиздин эмне үчүн жаратылгандыгыбызды ачып берет. Колостуктарга жазылган кат 1-бөлүм 13-аяттан 16-аятка чейин. Ал бизди караңгылыктын бийлигинен куткарып, Кудай бизди караңгылыктын бийлигинен куткарып, сүйүктүү уулунун падышачылыгына алып кирди. Биз анын сүйүктүү уулу аркылуу, уулунун каны аркылуу куткарылдык жана күнөөлөрүбүз кечирилди. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси. Эч нерсе жаратыла электе эле ал бар болгон. Иса. Ал деген Иса. Иса көрүнбөс Кудайдын бейнеси. Эч нерсе жаратыла электе эле ал Иса бар болгон. Анткени асмандагы жана жердеги көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер, тактыдагылар дагы, үстөмдүк кылуучулар дагы, башкаруучулар дагы, бийликтегилер дагы ал аркылуу жаратылган. Бардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. 13-14-аятта Иса адамзаты үчүн кандай өзгөчө иш кылгандыгын көрө алабыз. Жана ал ошону эмненин негизинде кылгандыгын көрө алабыз. Кудай бизди караңгылыктын бийлигинен, башкача айтканда, шайтандын падышачылыгына куткарып, сүйүктүү уулунун падышачылыгына алып кирди.
Kimderdi? Öz ulu İsa Maşayak'a işengендерди. 14. ayette. Biz anın süyüktü ulu arkылуу, уулунун kanı arkılуу kutkarıldık jana күнөөлөрүбүз keçirildi. İsa öz kanı menен bizdi günөөдөн kutkardı. Bizdin günөөлөрүбүздү keçirdi. Анан 15. ayette абдан маанилүү чындык İsa жөнүндө. İsa ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси. Эч нерсе жаратыла элек деле ал бар болгон. Асман менен жер, аалам, дүйнө, периштелер жаралганга чейин эле, жаратылганга чейин эле İsa бар болгон дейт. Демек, İsa дүйнө жаратылганга чейин эле, периштелер жаралганга чейин эле бар болсо, ал ким болуп атат? Ал түбөлүктүү, ал Кудай болуп атат. Анан 16. аятта абдан маанилүү чындык. Анткени асмандагы жана жердеги, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн асмандагы дүйнө бул көзгө көрүнбөгөн дүйнө. Жердеги дүйнө бул көзгө көрүнгөн дүйнө. Бардык нерселер, асмандагы жана жердеги көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер. Мунун ичине, бардык нерсенин ичине тактыдагылар дагы, үстөмдүк кылуучулар дагы, башкаруучулар дагы, бийликтегилер дагы, башкача айтканда, азыркы сөз менен айтканда, президенттер дагы, падышалар дагы ал аркылуу жаратылган, İsa аркылуу жаратылган. Бардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Бардык нерсе, асмандагы жана жердеги көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык жаратылыш, бардык жан жаныбарлар, эң негизгиси адам заты İsa Машаяк аркылуу жана İsa үчүн жаратылган. Ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Мен ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Сиз ал аркылуу жана ал үчүн жаратылгансыз. Демек, колустуктарга жазылган каттан көргөнүбүздөй, İsa Машаяк аркылуу бардык нерсе, асмандагы жана жердеги көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн тактыдагылар дагы, үстөмдүк кылуучулар дагы, жетекчилер дагы, бийликтегилер дагы жаратылган. Алар кантип жаратылган? Биз жогоруда көргөнүбүздөй, İsa Машаяк аркылуу жаратылган. Ошондой эле Забур 89-бөлүм 1-аяттан 2-аятка чейин. О Теңир, сен биздин түбөлүктүү баш калкалар жайыбызсың. Тоолор жаралганга чейин эле, өзүң жер менен ааламды жаратканга чейин эле, кылымдар мурун эле сен Кудай болчусуң дейт. Демек, Кудай асман менен жерди жаратканга чейин эле ал бар болчу. Жана ал ошондо эле Кудай болчу. Кудай айтат: "Мен Кудаймын, менден башка Кудай жок, мага окшош эч ким жок" дейт. Демек, бул сөздөрдү биз кантип биле алабыз? Бул чындыктарга биз кантип бекем ынана алабыз? Еврейлерге жазылган катта 11-бөлүмдө 1-аяттан 3-аятка чейин ишеним аркылуу биз таанып биле алабыз дейт. Ишеним бул үмүттөнүп күтүп жаткан нерсенин ишке ашарынан шектенбөө жана көрүнбөгөн нерсеге бекем ишенүү. Ушундай ишеним үчүн байыркылар жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болушкан. Аалам Кудайдын сөзү менен жаратылганын ишеним аркылуу таанып билебиз дейт. Демек, аалам Кудайдын сөзү менен жаратылган. Жана ошону биз ишеним менен Кудайдын сөзүнө ишенүү аркылуу таанып биле алабыз. Демек, көрүнбөгөн нерседен көрүнгөн нерсе жаратылган. Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Эгерде биз ишенбесек, бул айтылгандарга, Кудайдын сөзүндө жазылгандарга ишенбесек, анда биз Кудайга жага албайт экенбиз. Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Кудайга келген адам анын бар экендигине, анын издегендерге ал тиешелүүсүн берерине ишениши керек дейт. Демек, Кудай асман менен жерди, бүткүл ааламды, адамзатты, жан жаныбарларды, адамзатты кантип жараткан? Биз жогоруда караганыбыздай, İsa Машаяк аркылуу жана өзүнүн сөзү аркылуу. Көрүнбөгөн нерседен көрүнгөн нерсе жаралды. Жок нерседен бар нерсени пайда кылды.
Кудай айтты, Кудайдын айтканы аткарылды. Демек, биз буга ишеним аркылуу ынана алабыз. Кудайдын сөзүнө, аалам Кудайдын сөзү менен жаратылгандыгын ишеним аркылуу таанып биле алабыз. Кийинки акыркы үзүндү бул Аян китеби 4-бөлүм 2-аят, ошондой эле 9-аяттан 11-аятка чейин. Ошол замат мен рухка толдум. Ошондо мен асманда такты турганын, тактыда бирөө отурганын көрдүм. Бул тирүү жандыктар тактыда отурган түбөлүк жашоочу Кудайды даңктап, ага урмат көрсөтүп, ыраазычылык билдиришкен сайын 24 аксакал тактыда отургандын алдына жыгылып, түбөлүк жашоочуга таазим кылып, таажыларын тактынын алдына коюп, мындай деп жатышты: Теңир, сен даңкталууга, урматталууга жана бийлик кылууга татыктуусуң. Анткени бардыгын сен жараттың, бардыгы сенин каалооң менен жаратылып, бар болуп турат. Бул үзүндүдөн Кудай жөнүндө эмне биле алабыз? Кудай даңкталууга, урматталууга жана бийлик кылууга татыктуу экенин, ал түбөлүк жашоочу экенин көрө алдык. Жана периштелер анын алдына келип, өзлөрүнүн таажыларын анын алдына алып келишип, анан аны даңктап жатышат. Бул келечекте боло турган пайгамбарчылык сөз. Жана 11-аятта: Анткени бардыгын сен жараттың. Бардык нерсе биз жогоруда көргөнүбүздөй, көрүнгөн нерсе жана көрүнбөгөн нерсе, асмандагы жана жердеги бардык нерсе, аалам, бүткүл дүйнөнү, жаратылышты, жан жаныбарларды, адамзаттын бардыгын Кудай жаратты. Бардыгы сенин каалооң менен жаратылып, бар болуп турат дейт. Демек, менин жаралышым, сиздин жаралышыңыз бул Кудайдын каалоосу. Менин азыр бар болуп тирүү жүргөнүм, сиздин азыр бул жарык дүйнөгө келип, тирүү жашап жүргөнүңүз бул Кудайдын каалоосу. Анткени биз бардыгыбыз Кудайдын каалоосу менен жаратылып, Кудайдын каалоосу менен бар болуп турабыз. Демек, Кудайды таанып билүүнүн күчү. Кудай жөнүндө эмнени билдик? Ал бардыгын жаратуучу. Ал асман менен жер, дүйнө, аалам, периштелер жаратылганга чейин эле ал бар болгон. Демек, ал өзү бар болуучу, өзүндө өмүр болуучу. Анда бардыгы жетиштүү. Ал эч кимге жана эч нерсеге муктаж эмес. Ал асман менен жерди, дүйнөнү, адамзатты бир нерсеге муктаж болгондуктан жараткан жок. Ал эч нерсеге муктаж эмес. Ал өзү жетиштүү жана бардыгын жаратуучу түбөлүктүү Кудай. Демек, бардыгын жаратуучу, өзү бар болуп туруучу түбөлүктүү Кудай сизди эмне максат менен жараткан? Биз жогоруда караганыбыздай, бизди өзүнүн бейнеси боюнча өзүнө окшош кылып, өзүнүн эрки менен өзүнүн даңкы үчүн жаратты. Ал аркылуу жана ал үчүн жаратылганбыз. Сиз жана мен ал аркылуу жана ал үчүн жаратылганбыз. Бул эмнени билдирет? Ышаянын китебинде Кудай бизди өзүнүн даңкы үчүн жараткан дейт. Биз азыр эле окуганыбыздай Аян китеби 4-бөлүмдө биз анын даңкы үчүн жаратылганбыз. Мына биздин жашообуздун максаты Иса Машаяк аркылуу Иса үчүн, анын даңкы үчүн жаратылганбыз. Анын каалоосу менен жаратылып, анын каалоосу менен бар болуп турабыз. Ошондуктан Аян 4-бөлүмдөн көргөнүбүздөй, Кудайды даңктап, күн сайын ыраазычылык келтирип, күн сайын анын даңкы үчүн жашаганга аракет кылалы. Амин. Эмки видео насааттан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз. Кудайдын тынчтыгы сиз менен болсун.